Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 декабрь 2022 жыл мен Бишкек шаары Тоголок молду Мажайси көчө тарабында жүрөм. Ошонун кесилишинде туғандар ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер мынакей бул Токтогул көчөсү, а бул Мажайский көчөсү болуп калат. Ушул Мажайский көчөсү менен түз эле батышка карай басып барып оң тарапка бурулганда сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Дареги Боровской переулок 36 даректе жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурчусунан көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Жана бул жерде Элстрой, анан бир аз эле ылдыйраак бассаңыздар Старый Толчок жана Дордойго деле барганга ыңгайлуу. Түштүктү карай келсеңиздер, бул эле жерде уже филармония деле анча деле алыс эмес, жибек жолу деле алыс эмес, ушундай болуп калат. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, жана подписаться баскычына деле басып кетиңиздер. Күн сайын бизден Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көрө аласыздар туғандар. Мынакей туғандар, келүү жылын түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты документинде 5 соток, а фактически 8 соток бар экен туғандар. Дареги Боровской переулок 36 даректе жайгашкан. Андан ары эми коросуна кирип калган маалыматтарды берейин. Мектеп боюнча айтсак, 2 мектеп жакын жерде бар экен, садиктер бар туғандар. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн коросунун көрүнүшү. Алды тарабы мондай навес поликарбонат менен болгон, жана ылдый тарабы баары брусчатка болгон туғандар. Бул жагында бак жана бир аз гүл же жер жемшекенге жер. Азыркы учурда бул жерде үй ээлери жашабаганына байланыштуу бир аз каралбай калган учур экен, мондай чөп болуп. Андан ары бул жакта да мондай тротуар бар. Түзөсөңүздөр, бул жерде көмүркана жана үйдүн аркы тарабында бир аз дагы бош жер бар экен. Суу, свет бар. Свет 3 фаз алуу туғандар. Газ, природный газ бар жана ал киргизилген үйгө чейин. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеп, чек паспорт, бардык документтери жайында экен. Тегеренте мынакей түштүк тарапта кошуна менен болгон чек ара деле заборундай бийик забор менен тосулган туғандар. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, жалпысынан 160 квадрат метр туғандар. Бул жакта бул үйүбүз стенасы саман. Анан бул жакта дагы мондай 2 этаждан бар, анын стенасы бышкан кирпич туғандар. Экөөсүнүн ошол жилой бөлмөлөрү 160 квадрат метр экен. Анан бул жакта мондай гараж. Гараждын өтө тарабында деле мондай бир помещение бар экен, жана мына жакта мондай эмне кармаган экен, ушундай бир жер бар экен. Негизи боюнча бул жактарда көгүчкөн кармаган экен. Үй ээлери жана төрүндө тооканалар бар, чоң туғандар. Азыр көрөбүз. Мына ушундай тоокана, көгүчкө кармаган жерлер жана 160 квадрат метр болгон үйүбүз. Эми ички тарабын көргөзөйүн, андан соң бул жактагы маалыматтарды бир чекенен берем. Анан кирген эле бул жерде гараж деле бар мынакей туғандар. Гараж деле бар. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги. Кирсек эле бул жакта прихожка, кире бериш туғандар. Киргенде мондай зал жана кухня мынакей. Дуалдары обой, потолок гипсокартон, кондиционер орнотулган. Түштүк тараптан 2 кабат терезе орнотулган туғандар. Отопление жөнүндө айтпаптырмын. Үйүздө отопление бар, паровой отопление, көмүр, электр энергиясы жана газ менен иштеген котелдор менен үйдү жылытат туғандар. Мына ушундай мынакей, бул жакта газовый плита орнотулган, үйдүн ички тарабынан суу чыгарылган туғандар. Полдору жыгачтан болгон пол. Анан сиздер ушул бөлмөгө кирип эле оң тарапка бурулсаңыздар, калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. А сол тарапка бурулсаңыздар, санузел, баня, душ баары бар экен туғандар. Эми бул жакты көргөзөйүн. Мынакей бул жакта мондай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Оң тараптан бир чекенен көргөзүп кете берейин. Бул жакта мынакей бир мондай бөлмө. Азыркы учурда свет лампалар өчүп калган. Свет жанбайт. Түштүк тарабына терезе орнотулган. Андан кийинки бөлмө бул жакта бир мындай узун турасы 3,5 × 3 болгон
Бұл жол менің шындай бір бөлме бар екен, дуалдар обой, пол, ламинат. Анан түзеліп өтсек, бұл жерде мындай бір бөлме, мінекей, потолок натяжной, чыгыштан жана түштүк тарабынан пластик терезелер орнотулган туугандар. Отоплениянын материалдары ар бир бөлмөдө бар, жана пол, ламинат экен бул жак бөлмөлөр туугандар. Эми андан ары бул жакта дагы бир мондай чакан бөлмө, детский бөлмө окшойт менин оюмча. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Анан жана видеонун башында айттым эле, үй ээси буга чейин тоок кармаган деп. Ошол тооктордун жумурткаларын жана мондай продуктыларды сактаган бул жерде склад бар экен. Негизи боюнча бул атка чейин бул жерге кондиционер орнотулган болуш керек деген оюн айтты эле жана үй ээлери. Андан ары эми бул төрүн көргөзөйүн үйдүн туугандары. Так. Бул жакта душевая кабина, раковина суу чыгарылган, дуалдар, кафель, түштүк тараптан терезе орнотулган туугандар. Күн деле тийип турат экен. Анан бул жакта үйдүн ички тарабындагы жаткана жана баня туугандар. Банянын топкасы ар жагында орнотулган. Азыр видео жүрүшүн анда эле көргөзөм. Бул жакта баня. Короосун ачып калган маалыматтарды берейин туугандар. Жери 5 соток документинде, анан фактически 8 соток экен туугандар. Бул жакта гараж. Үйдө тарабы көгөшкөн кармаган жай экен. Гаражга бул жол менен бир 2 машина баткандай, жеңил машина баткандай жай бар экен жана бул жерде яма туугандар. Жерде яма. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Эми андан ары мынакей бул жакта тротуарлары куюлган. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткана. Көптөгөн эле тоок баткан мондай чоң тоокхана туугандар. Азыр деле азыркы учурда үй ээлери тоок кармабайт. Ашай бул жерде эч ким жашабайт азыркы учурда. Алсаңыздар сиздер деле бул жактан кенен дагы көптөгөн тоок кармасаңыздар болгудай көрүнөт. Азыр бул жактагы отоплениянын котел жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей газовый котел, көмүр менен жылыткан котел жана 3 фазалуу электр энергиясы менен үйдө жылыткан котел бар экен. Так, туугандар, бул жакта бир аз бош жер. Бул тооканалар туугандар. Синя бал менен экен тарабында. Ал жакка деле сетка алып, экинчи этажына деле кылып койсоңуздар болгудай көрүнөт. Эле фантазиям айтып калайынбы? Мына ушундай туугандар, кыскасы. Көрүп тургансыздардай темирден болгон материалдар менен тооканалар курулган жана бул жактагы могу эшик менен чыксаңыздар, ал жакта чоң атын не деп айтты эле? Парк кыскасы туугандар. Аталышы деле жок. Мондай токой сыяктуу эле жер экен. Ачайын десем, кулуптап коюптур. Так, ушундай бош жер бар. Ушундай туугандар. Бул жакта ушундай тооканалар. Могу жер эмне болуп калат ошондо? Чөжө ачып чыгаруучу жай го дейм, чөжөлөр үчүн бөлмөлөр окшойт, мондай чакан. Дагы билгендер болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Эми тоок көп тоок кармаган эмесмин, анан адашып кеткен болсом күлбөйсүздөр. Так, айтылбаган эмне маалымат калды туугандар, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $73,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам, зона окуп сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.
анда мен сіздерге қоштасамын, кейінгі чыгашқа чейин тug'anдар, саламатта қалыңыздар.